Мына мен сизге айтып коеюн, мисал катары мен өзүм ушул Танкарууну ушу уяң жүндүү койду көбөйтүп атам азыр. Племенной чарба алып регистрация кылдым мен сельхоздо. Бирөөңөр келип сураган жоксуңар. Бирөөңөр барып анын учетто алган жоксуңар. Мына вам пример. Тиги Катта Талдыкка тияка барбай эле койгула. Мына могу жерде 25 километр шаардан. Бирөөң барып сурап койгон жоксуңар. Эмне болуп атат деп. Мына 15 миң деп атасыз. 15 миң деген абсолютно бул туура эмес. 15 миң деген юрунда да бир регионда бар. Нарын областында азыр ар бир жакшы крупный фермерлерде 5 миң, 6 миңден товар койлор бар ошондой. Уяң жүндүү. Бул боюнча түшүнүүңөр жок экен да, мына жооп азыр көрүп атабыз да. Саясатыңарда жок, естественно. Мен айтайын дегеним мындай да, мына министрликтин өкүлү, мына вице-премьер-министр уяң жүндүү кой биздин климатка туура келет да. Ал жерге сиз айткан баякы кредиттин кереги жок. Проценти мененчи. Ал өзү менен өзүгөт. Ошол уяң жүндүү, ошол породаны чыгарыш үчүн биздин климатка туура келиш үчүн мына Лушикин ойлоп чыгып ушул порода бүгүн bizde Kırgızistan'da jayıltıp atat da 15 bin деп бул жерде мен дагы айтам, мына коллегалар кошулам, бир данныйды алып келгенде да анализ кылганда да бир туура кылып алып келсеңер. Азыр жөн эле келип алдыңар. Бүгүн ушул жерде бүгүн жогорку кеңеште фракцияда карайт экен. Айыл чарбасы боюнча. Санжар Турдукожоевич, мен сизден сурарам. Сиз айыл чарбасын түшүнбөйсүз да, туурабы? Билбейсиз да. Анан айыл чарбасын билбей туруп, анан бул жерге келип мен сурасам дагы эле финансага өтүп кетип атасыз. Кредит берет. Мондай болот деп кредит берип биздеги өзүбүздөн чыккан, өзүбүздөгү ошентип ошол кыргызчы Танкарууну кой бүгүнкү күнү биздин Кыргызстанда көп жайылтырган. Ошого дагы кредит алалы. Илгери бир кочкорлорду алган, ар бир кочкор паланча миң деп австралийский. 15 миң доллардан. Анысын өлтүрүп алышкан. Ошо Катта Талдык деп атасыз сиз. Мен дагы сизден суранам да, бүгүнкү келген отчетуңарда мен урматтуу коллегалар, мен айтам да, башка суроону бергибиз деле келбейт. Сешен колуучу. Себеп сүт өзү менен өзү болуп атат. Себеп бүгүнкү күнү биздин сүттүн майлуулугу, биздин тоодогу чөптөрдүн кармоидинциялары, анын баякы сливочный массалардан өткөндүгүнө байланыштуу өзүнөн өзү кетип атат. Ал жерге силерде эч кандай жардамыңар келген жок, жардамыңар тийген дагы жок. Эл өзү кылып атат аны. Силер данныйды алып келип, анализди алып келип таштап койдуңар. Алып келген материалдыңардын жарымы орусча, жарымы кыргызча. Өзүңөр деле түшүнгөн жоксуңар. Мен бүгүнкү сунуш кылат элем. Бүгүн отчетты кабыл албай, түшүнгөн айыл чарбасын, түшүнгөн. Кенекеев деле түшүнбөйт мен эгер чын айтканда. Ал деле келсе. Ал мына караган исап функциональный обязанности вице-премьердики жарымы безопасность, жарымы айыл чарба. Туура келеби? Өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр.